Биздин ойдук болмуш дейт. Ооба. Мен ошол менен алайын себеби ошо жараша паспортту алып тарап жатасыз да. Ошо менен Allah kalamakta şöyle olsun. Bana bu 3 günlük bir seminer. Hazır adı geldi. Ulu Kuday Tala'nın Büyük Kur'an ayatlarından başlaydı. Kori Nurkamal Mizrailov Nurkamal Kari Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ушул окулган кереметтүү Кур'ан аяттарынан болгон соопторду бардык пайгамбарлардын рухуна, анын ичинде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын рухуна, анын ахли байт асхабтарынын рухуна, аулия машайыктардын катарына саадати кирамдардын рухтарына, бардык өткөн момун мусулмандардын катарында ушул жерде омин деп кол көтөрүп дуа тилек кылып, бизден дуа үмүттө болуп өткөн бардык маркумдардын рухтарына калыс багыштадык. Жараткан Аллахым өткөндөрдү өз рахматың алып, жаткан жерлерин нурдуу топурактарын торколуу кылып, билип билбей пендечилик кылып кетирген ката күнөө кемчиликтер болгон болсо өз ырайымыңа алып жараткан Аллахым кечиргениң, кылган жакшы иштерине, жакшы амалларына өздөрүнө шерик кабырында, жолдош кабырында чырак кылып, өз ырайымыңа бөлүп, ыймандарыны саламат кылып баруучу элдердин бейиш бакчаларынан кылгының.
Кудай таалам бүгүн мына ушул жерге имам дамналарыбыз, устаздарыбыз, дамналарыбыз баары келип 3 күндүк жакшы бир саамалык семинарды баштап атабыз. Кудай таалам ушул семинарыбызга ийгилик бергенин, ушул жерге келген устаздардын айткан сөздөрү жугумдуу болуп, мына ошол алган илимдерибиз бардыгыбызга ахиретте бул дүйнөдө бир нур болуп, бардыгыбыз ушу илим менен көгөрүп, өнүп, өсүп, мына ошол кылган кызматтарыбызды Кудай таалам кабыл кылсын. Ушул жерге бардык салым кошкон устаздарга, бул жерде Эрмек ажекебиз баш болгон, имам хатип дамналар, имам дамналары баарыңыздарга Кудай таалам ким эмнеси менен салым кошко, Кудай таалам эселеп соопторун берсин. Бардыгыңыздарга үй ичи менен, бала чакаңыздар менен жакшылыктын үстүндө кылсын. Жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман иштерден алыс болуңуздар. Кылып аткан ишиңиздер аябай оор экендигини билебиз. Ушул аманатты Кудай таалам жеңил кылсын. Эселеп соопторду берсин, эки дүйнөлүк кылсын, эки дүйнө бактылуулугун берсин, эки дүйнө жамандыгынан Кудай таалам өз сактасын. Бардыгыңыздардын кылып аткан ишиңиздерге, рызкыңыздарга, өмүр жашыңыздарга берекелерди берсин. Уул балдар, кыздарыңыздар менен жакшылыктын үстүндө болуңуздар. Өзүңөрдөн да мыкты чыккан аалымдар чыксын, урук тукумуңуздардан, каарыларды, жакшыларды чыгарсын. Мамлекетибизге, эли жерибизге, эң кыскасы динибизге кызмат кылган жакшылар чыксын. Кудай тааламдан эмне тилек максат кылган болсо андан жакшы нерселерге жеткирсин бардыгыбызды жараткан Аллахым. Мына ушул жерде алган илимибизди эми келечекте урпактарга, элибизге, жерибизге ошол кызмат кылып, ошол нерселердин баарын таркатабыз деген үмүттө ушул жакшы саамалыкты уюштуруп атабыз. Кудай таалам мындан аркы иштерибизге да береке берсин. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынччылык, аманчылык болсун. Асмандан, жерден келген кырсы апаттардан Кудай таалам сактасын. Мамлекетти башкарган башчыларыбызга Кудай таалам өзү адилеттүүлүк берсин. Ооруп аткандар болсо, сыркоолоп жүргөндөр болсо, жараткан Аллахым дарттарына даба, ооруларына шифа берсин. Болуп көрбөгөндөй сакайып кетсин. Бардыгыбызды Кудай таалам жакшылыктын үстүндө кылсын. Саллаллаху тааля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Буга батаны улап эле сөз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Чүй областындагы өкүлү Сулумбек Ажи Узуналиевке берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Мээримдүү жана райымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын султаны Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына салат жана саламдарды айтуу менен биргеликте урматтуу бардык келген дамналар, устаздар, урматтуу имам дамналар, бардыгыңыздарга Кудай тааламдын мээрими, райымы, берекеси, жакшылыгы болсун. Аллахым бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Бүгүн мына ушул жерде жакшы бир саамалык болуп атат. 3 күндүк семинар, илим халакасына чогулуп атабыз. Кудай таалам ушул семинарыбызга берекесин берсин. Бардык келгендериңиздерге Кудай таалам кандай ниет максатта келген болсоңуздар, андан жакшы нерселерге Кудай таалам жеткирсин. Ушул алган илимибизди Кудай таалам жугумдуу кылсын. Эли жерибизге кызмат кылдыра турган бир жакшы бир илим алып, ушул пайдалуу илим менен Кудай таалам эки дүйнө бактылуулугун берсин. Мынау 3 күндүк семинарга биринчи уюштуруучуларга имам хатип дамналар, мына ушул жерде жүрөт. Эрмек дамла, мына канча күндөн бертин ушу сиздерге келгенде бир жакшы шарттар болсо экен деп ушул жерге бардыгыбызды чакырып, ушул шарттарга түзүп, ушул чоң салым кошуп аткан уюштуруучуларга биринчи терең ыраазычылык билдирелик. Аллахым ыраазы болсун. Илим, билим бул мына азыр айтышып атат, баягы Нобель сыйлыгын айтып атат да, эң жакшы популярдуу сыйлык бул Нобель сыйлыгы экен азыр. Бирок бардыгыбызга белгилүү, биздин ислам дини биринчи түшкөн аят пайгамбарыбызга. Ошол Иқра бисми роббикаллази халак, окуу жараткан эгеңдин аты менен деп пайгамбарыбызга биринчи түшкөн аят бул окуу, илим, билимге үндөйт. Ошол калем менен жазууну үйрөткөн Аллахтын аты менен баштагын депчи. Бирок азыр дүйнөдө ошол эң престиждүү ошол Нобель сыйлыгын алган жетеле мусулмандардан жетеу экен да. Башкалардан, мисалы Америкалыктан карай турган болсок,
англиялықтарды, европалықтарды қарай тұрған болсақ, жүздеп саналат екен. Бірақ ошол Нобель сыйлыгы баягы 3 нерседе берилет экен да. Биринчиси ошол медицина илимдери боюнча, экинчиси физика, үчүнчүсү химия. Бирок ушул үчөөсүн так даана билген адам бул жаратуучусун жакшы тааныган адам болот. Мына азыр акыркы эң акырында ошо Ахмад Зуайил деген эки баягы фан боюнча алган экен. Анан бир эжекейибиз алган экен мусулмандардан. Мына ушул эле. Наркылардан жүздеп саналат да. Бул Кур'ан өзү илим билимге үндөйт. Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Кур'ан өзү суроо узатат да. Билгендер менен билбегендер тең бола алабы дейт. Илимдүү менен илимсиз тең бола алабы? Билимдүү менен жахил тең бола алабы? Бирок ошол илим билимге ушунчалык үндөгөн Кур'ан мына ыймандуулар, момун мусулмандар мына азыр дүйнөдө бизге азыр ушундай туура эмес баягы сөздөрдү айтып аткандардын баардыгыбыз эле угуп жүрөбүз. Мусулмандар илим билимден аркада калган, башка болуп калган тигүүдөр. Бирок Кур'ан өзү илим билимге үндөп, мына илим сөзү Кур'анда 75 жерде келет экен, илим сөзү. Ал эми алим сөзү илимдүү алим сөзү 250 жерде Кур'анда келет экен да. Ошондуктан баардыгыбыз илимдүү билимдүү болушубуз керек. Ошо илим билимге аракет жасашыбыз керек. Бул дүйнөдө эң баалуу нерсе илим. Эгерде илимден дагы башка баалуу нерсе болгондо, анда Аллах Таала адам атабызды периштелердин алдында ошол илим менен жер бетинде халиф экендигин ошол илим билими менен аларга далилдемек эмес. Ошол себептен илим бул жер бетиндеги эң бир баалуу нерсе. Ана мен жашым өтүп калды, башка болуп калды, тигүү деген ал биздин өзүбүздүн шылтообуз экен. Мына бардыгыбызга белгилүү Самидин караке, Зиявидин караке, Муса караке деген карлар бар. Мына ошо каракелердин апасы 86 жашында Кур'ан жаттаптыр да. 86 жашында. Демек илим билим баягы пайгамбардын хадисинде айткан бешиктен көргө чейин деген бул чын акыйкат ошол да. Бардыгыбыз илимге дайым умтулушубуз керек, билимибизди, илимибизди көтөрүшүбүз керек. Бардыгыбызга белгилүү муногу табииндерден сабак алган Фунун деген китепти жазган Ибни Укайл деген табиин өткөн. Ошо табииндерден сабак алган табииндерге кирет. Азыр Фунун деген китеп 800 том да. 800 том китеп жазган. Ислам ааламында ушундай алым адамдар өткөн. Азыр 800 том эмес, 8 баракты жакшылап окуй албай атабыз да биз. Алар ошондой эмгек кылып калтырып кеткен. Ошол китепти айтат, Фунун китебин. Кыяматка чейин мындай китеп жазылбаса керек деп. Ана ошол Ибни Укайлдан сураган экен да 80 жашында. Ал өзү айтат экен, 80 жашка чыкканда мен эгерде ошол колума барак менен калем тийип калса, азыр дагы 20 жашымдагыдай мен ошол китеп жазганга аракет кыламын деген да. 80 жашта. Ошондуктан бул илим билимдин чеги жок экен. Илим билимге дайым умтулушубуз керек экен. Мына ошондой саамалык кылып атай устаздарды чакырып, мен сол жагымда бул Мирзат деген устаз. Мирзат устаз ошол баягы бизде айтылуу Молла Сабыр дамла бар, Молла Шакир дамла бар. Мына ошол дамлалардан рахмат, Кудай Таалам рахматын алсын, экөөбүз тең өтүп кетти. Ошол кишилерден илим алган акыркы Шакир дамланын шагирттеринен болот. Ислам университетинде сабак берет, алымдар кеңешинин мүчөсү. Бизде жана ак үйдө намазкана бар, ошол жерде имам. Мына ушундай илимдүү, билимдүү устаздар келди. Акыл дамла бизде азыр фатва бөлүмүндө кызмат кылат муфтиятта. Бул киши дагы бир 25-30 жыл андан ашык илимге өзүн арнаган адам. Ошол Алиасарда Ислам университетин бүтүрүп, бизде Шакир дамланы, мына азыр Моллахун дамланы, Молла Сабыр дамланы хатым кылган устаздар ушул. Экөөбүз тең ошол кишилерди хатым кылган устаздар да. Ана ушул устаздар азыр Кудайдын буйругу менен мына ушундай бир насип кылып сиздердин алдыңыздарга келип отурат. Сиздер менен биргеликте ушул жерде жатып, 2 күн ушул жатып сиздерге сабак берет. Кандай сурооңуздар болсо, кандай башка бир маселелер болсо, мына 2 күн ушул кишилер сиздердин кызматыңыздарда, Кудай кааласа. Мына ушул каракебиз, мына ушул жерде мына медресени
жетектейт деп мына ушул жерге келип, каракебиз кандай мына Кур'ан окуганын көрдүңүздөр. Мына ушул каракебиз да келип сиздерге ушундай бир жакшы сөздөрүнү, Кур'ан тууралуу сабактарını беребиз деп. Эрмек дамладан Алла разы болсун. Баарыңыздардан мына имам хатип дамналарыбыз ушул сиздерге ушул бир жакшы самалыкты уюштуруп, ушул семинарыбыз эми ийгиликтүү болсун. 2-3 күн бул чек эмес. Бул эми башталыш болуп атат. Мындай семинарларды Кудай кааласа жайында, кышында бир убактыбыз бош болгондо, балким бир 3 айда бир жолу ушундай кылып семинарларды уюштурабыз. Баарыңыздар жакшы катышып бериңиздер. Атайын сертификаттарды да дайындап атабыз. Ошол муфтияттын печаты коюлган, казыяттын печаты менен сертификаттарды колуңуздарга беребиз. Кудай таалам семинардын ишин ийгиликтүү кылсын. Барлык келген кадамыңыздарга Кудай таалам чексиз соопторду жазсын. Аллахым баарыңыздардан разы болсун, уюштуруучулардан разы болсун. Барлыгыбызга Кудай таалам ошол алган илимибизге илим кошуп, илимибизди эки дүйнөлүк кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Söz кезегин Акылбек Тағаев фатва бөлүмүнүн мүчөсү Адисе сизге. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي كنت أريد أقول ده ولا başta Allahu akbar. Allah razı olsun. Men Kırgızistan'ıma suqtanıp bitpey koydum. Mirzat Damla Köz Egipet'te okuduk. Bu kişi menden özüm Murdale bir atçağım aldığında olçu. Batırak ilimin okup diplomdan da keleverdi. Men alacağımda toluktayım, bulacağımda toluktayım. Az Ermek Damla'ga da ayttım neme molda bolgongo ilimimdi toluktay albay bırak kelbetimdi toluktay dep öyle cem al жерде. Sen bilip molda okşoş bolup gelişim gerek bolup oşa etip dayardanıp жүргүчөм 17 yıl ötüp ketти. Anan 17 yılda kelip men Kırgızistan'da kayradan ele törөлүp kalgандай болду суктанып азыр Эрмек Damla'га да айттым мынау жерди мен мындай картадан да карап койбоп турмун мурда. Картага абдан кызыккан адам элем, бирок ушундай экен. Кудайга шүгүр. Казы Damla'dan Allah razı olsun. Азыр эми өкүл деп аталып калды. Биз эми ушу көнгөн адатыбыздан мындай чыгып кетүү дагы абдан кыйын экен. Салимбек Damla менен ошол мен өзүмдү таанып, эми окуп жүргөнүмдө бул кишилер бизден алдын окуп, ошол өзү айткан Абсатар Сабыр Damla, Шакир Damlalar да окуп, алардын дуасын алып, четтен окуп, ошондой кылып жүргөндө биз Тай басып медресеге келдик эле. Бүгүн Аллах разы болсун ушул жерде имамдарды, элдин жакшыларын элге караганда башка адамдарга салыштырмалуу бул илимдүүлөр такыбараак болот. Шайтанга душмандык кылууда, шайтанга каршы турууда күчтүүрөөк болот деп ушул имам дамналарды чогултуп ушундай сабак уюштуруп жатат. Бул самалыкка түздөн түз салым кошкон Эрмек Damla, Хатип Damlalar, бул жердеги жана башка Аллах разы болсун сиздерден. Ушул абдан кубанып турам. Мынаундой шарт, бул негизи бул мынау чоң өлкөлөрдөгү, чоң вуздарда болчу шарт да, мынаундой шарт. Азыр Салим Damla 3 ай сайын десе мен ичимден кымырап айтып атам, Алла кийинки деле ошол жака эле келсем экен, ошол жака эле келсем экен деп. Мынаудан жылууда чыгабы Damla, демек кышта да болот экен, Кышта баягы карда жүрчү мотодон алып, кышта да келебиз иншалла. Кудай таалам бардыгыңыздарга разы болсун. Илим алуу, эми бул жерден урматтуу аталар, урматтуу устаздар, биз бул жерден баягы бир нерсени үйрөтөлүк, анан биз силерден кыйынбыз деп койгон жок чындыгында. Ушул жерде эми Абсатар Damla'da окудук, Сабыр Damla'da, Шакир Damla'da окудук. Ошолордон окуган илимди байытып алуу үчүн, усулдарын бекемдеп алуу үчүн чет өлкөгө
барып ошол жакта окудук. Ал жакта эми ошол ар бир китептен жөн эле коебуз, бул жакта жүргөн, мисалы биз окуп жүргөн сарф илиминен докторлук жактап койгондо бар. Нахви илиминен менин жол эсимде бар. Балага илиминин ичиндеги муктадал хал жөнүндө ушинтип колум жетпей атат дашычы. Ушунчалык китеп жазып да тарелден көз көрбөй таң калдык. Муну ушу муктадал хал, учурдун талабы. Ушул жөнүндө китептерди жазып койгон алымдардын астында анчалык китептерин окуй албасак дагы, анчалык алардай китеп жаза албасак дагы ошолорду окуп ошолордон бир аз байытып келгендей болдук. Биз келгенде эмне үчүн Мухтасарул Викая мына Шакир Дамла айтат эле. Хаж Дамла менен деп айтат болчу. Дамла, Хаж Дамла дегени Хиндустани Дамла. Ошол китабы тахаратта кетип атып, ушул жерин түшүнбөйм деп айтат экен. Хаж Дамла, ушул жерди эч түшүнбөйм да десе, Шакир Дамла айтат, мен түшүнүп турам да деп күлөт өзү. Анан Шакир Дамла өзү айтат да, мен анын котормосун түшүнүп турам деп ойлоп айтып атыпмын дейт. Көрсө, Ханафи мазхабынын усул фихте келген эреже, анын чыккан усулдан чыккан фаракта келип чыккан маселеде Мухтасарул Викаядан башкачараак болуп чыгышы керек экен өзү. Анан ошого таң калып, ошондой таң калдым деди эле. Чындап эле биз четке барып, могул фих менен усул фихте мындай чабыштыра окуп, акыйданы окуганда акыйданын дагы усулу бар экен. Умурул амма деген илим бар экен. Фалсафа исламия, мантык, илмул хикма деген илимдер болот экен. Ошолорду мындай бир аз азын-аулак окуп келгендей болдук. Анан ошондо бул жерге келип биздин элибизге айткыбыз келгени, ошол турганыңарда тура бергиле, биз далилин жүктөп келдик. Ошондо тура бергиле, далилдеп беребиз биз. Демекчиге ошону айтмакчы болуп эле келдик сиздерге. Сиздерге бир акыл үйрөтөлүк, мындай кылалык деп эле андай эме менен келген жокпуз. Аллахым ыраазы болсун. Мына жакта бирөө которуп берип атат окшойт. Уважаемый, болду, сонун болду. Булардын да балдары бизде окуп эме деген айыл бар экен. Булардын бедел дедиби бир нерсе деген айыл бар экен. Ошол дунган бир туугандарыбыз турган жерде. Бирлик. Есть ли такое село? Бирлик. Бирликтен бизге барып ошол жерде окуп атышат. Египеттен кыска кабар берейин. Мен Египетте 2017 жылдан бери муфтияттын ошол жердеги өкүлү болуп турдум. Кыргызстандан суктанса болот, абдан карылар чыгып атат. Ушу инкубатордан чыккандай чыгып атат ал жерде. Апта сайын эле ал карынын тоюна, бул карынын тоюна, ал кой союп туруп, карылардын берген чайынан жарышып калдык азыр. Аерде. Мына карынын атасы канча деле кызыкпаган окшойт, бир эле кой союп коюптур деп. Бир кой жеп атасың анда, өзүң студент болуп жүрүп. Анан ошондой болуп атат. Өзбек улутундагы бир туугандарыбыз барып жакшы окуп атат. Ушу Дунган улутундагы Лиров деген бир семья бар экен, ошо. Билбейм, ошолор эме менен эле жиберип атат да. Вагонго эле салып жиберип атат бардыгынча. Анан баса белгилеп айтып кетишим керек, жакшы окуп атышат. Ханафиликте, Матуридиликте өтө жакшы окуп атышат. Биздин балдар ал жерде мына алды магистратураны бүтүрүп, арабча китеп жазып калды. Араб тилинде арабтарга акыл үйрөтө турган китеп жазып калды. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн ошол аккан арыктан суу агат демекчи, уучубуз кор эмес экен, ошондой иштер болуп жатат. Эми ошол жактан алып келген, үйлөнүп келген арабтар кантип тамак жейт, арабтар кантип күлдүрөт, ошолор жөнүндө кичине бөлүшүп беребиз 3 күн. Анекдот айтып беребиз иншалла. Кезектеги сөз Кыргызстан мусулмандардын башкармалыгынын астында Алымдар кеңеши мүчөсү Мирзат Баркубеков. Келиңиз Дамла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqo haqqan verzukna ittiba'ah. Allahümme arinal batila batilan verzukna ijtinabah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amansızlarыбы, сиздер менен Кудай насип кылып дагы жүздөшүп отурабыз. Мен буга чейин
бир келип кеткен элем, 1 жыл мурун экен десем 2 жыл өтүп кетиптир. Азыр бул жерде айтты 2024 дейт да. Демек убакыт ушунчалык тез өтүп атат. Кече эле келгенде болдум эле 2 жыл өтүптүр. Дагы насип болду, келдик. Эми ошондо дагы жакшы акыйда сабак окуганбыз. Азыр деле негизги ушу акыйдага байланышкан темалар болот. Жалпысынан эми баягы салттуу ислам деп муфтиятыбыз баягы алып барып аткан иши туурасында ошонун тегерегинде иншалла сабак окуйбуз. Анан эми бул жерде мага чейинки казыке акылдамалар айткандай, эми бул жерде биз бирдеке үйрөтөйүн деп келген жокпуз. Жөн эле ошол сиз биз баарыбыз эле чогуу дин кызматкери болгондон кийин ошол өзүбүздүн багытыбызды бир дагы жакшылап баягы сүйлөшүп ошол нерсени дагы бир ачыктап алганга эле. Кудай Таала Кур'анда айтат экен астан "Валлазина жахаду фина ланахтияннахум субулана". Биздин жолубузда мээнет кылгандарды Кудайым айтып атат, өзүнө туура жолубузга салабыз дейт. Аракет бизден, берекет Кудайдан. Ошол аракетибизди кылып атабыз. Себеп дегенде бүгүн дин кызматкери болуп, кызматкер болуп иштеп аткандан кийин мойнубуздагы аманат ошол экен. Аздыр көптүр ошол аманатыбызды аткаралы, жоопкерчилигибизди аткаралы деген максатта келдик. Иншалла ошого Кудайым берекелүү кылсын. Иншалла Кудай буйрса сабакта буйрса маселелерди кенен окуп талкуулап, кенен баягыдай эле суроо жооп менен иншалла өтөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыр бир бата кылып, дамлаларыбыз кичине бияктагы маселелер менен алип боло берсин. Анан сөз кезегин сабакта болсо Нуркамал каарикебизге берели. А дегенде иштин башын, сабактын башын Курандан баштасак. Курандан Нуркамал каарикебиз өзү сабак берет Кудай буйрса. Кенен таанышып, бир бата окуңуз, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Кудай Таала ушул ишибизге, ушул саамалыбызга берекесин берип, ушул жерден баардыгыбызга Алла Таала пайда берсин. Жараткан Алла Таала баарыбызды өзүнүн сөзү эң бийик болгонго кызмат кылдырсын. Рахмат. Аллах. Харакет. Ийгилик аз. Алдын дамлалар, кечип коюңуз дамлалар. Алдыңарда тетра түшкөнүңүздөр баары бар. Эгерде бир мүчөлүштүк болуп турган болсо, буякта кызматта балдар бар. Акырын мынтип коесуздар, келет, акырын чүлүп коесуздар, калган чүлүп алат, Калган эмеси азыр бул эшти жаптырабыз. Тияга менен чыгасыздар. Эмне үчүн дегенде азыр сабак болуп атканда улам кирип чыга берип турган болсо билесиз, сабактын берекеси кетип калат. Билесиздер, эми адептерден бириси ошо дамлалардын колдонуп калалы. Аны адепти кичине кармайлы, иншалла. Ажаткана болсо да акырын, кыйнабай, мындай чет тияга менен чыгып кетсе жакшы болот. Биякты жаптырам азыр, кечип коюңуздар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу устаздар, дамлалар, Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун, Кудайым куттуу берекелүү кылган болсун алган илимиңиздерди. Биздин атыбыз Нуркамал Мизираимов. Нуркамал Мизираимов. Аллах Таалам тагдырыбызга жазган экен, Кудай Таалам насип кылып, сиздердей устаздардын алдында бир аз азыноолак чогуу баарлашып, бир аз сабак кылсак деп аракет кылып атабыз иншалла. Бүгүн негизги сабак Куран тууралуу бизге тийиштүү болгон. Бирок бул 1 сааттын ичинде, же болбосо жарым сааттын ичинде Куран маселесине келгенде кандай кылып, канчалык деңгээлде биз баягындай
tajvid ilmin düşündüre alabыз, tajvid ilmine kантип жетişe alabыз, бұл мындайча айтканда акылга сыйбаган нерсе. Жарым сааттын ичинде бул маселени түшүндүрүп бүтүп, жана сиздердин, биздердин бул нерсени түшүнүп калышыбыз оор маселе. Негизинен азыр биз жалпы эле Куран тууралуу азын-оолак маалымат ала турган болсок, иншалла эскертүү катары, буну биз айтпасак деле сиздер жакшы билесиздер Куран тууралуу. Бирок фазаккир фа инна зикра танфаул муъмин. Эскертүү момундарга пайдалуу дейт. Ансыларындай бир аз азын-оолак биз өзүбүз сүйлөө менен өзүбүзгө азык алып, андан бизден артып калган болсо, Аллах Тааланын насиби сиздерге болот иншалла. Урматтуу устаз дамлалар, ислам булагы бул ыйык Куран. Өзүңүздөргө маалым болгондой. Исламдын Аллах Таала тарабынан келген эң негизги себеп болгон Алланын ыйык сөзү. Аллах Тааланын өзүнүн улуулугу, бийиктиги канчалык улуу болгон болсо, анын улуулугу дагы ошондой. Кайсы бир инсан өзүнүн деңгээли болгон болсо, ошол өзүнүн деңгээлине жараша сөзүнүн маанилүүлүгү, салмактуулугу болот. Анын сыңарындай Аллах Тааланын өзүнүн жаратуучу катары, Аллах Таала биздин Кудайыбыз катары өзүнүн улуулугу канчалык болсо, сөзү дагы ошончолук. Аллах Таала жер бетине бул Кур'анды, Кур'ан аркылуу исламдын дааватын жөнөтүп, бизди туура жолго салуу менен, бизди эки дүйнөлүк бактылуулукка чакырып келген Алланын ыйык сөзү. Чындыгында Кур'ан бизге хидаят үчүн, бизге туура жол көргөзүп келген ушундай ыйык сөз. Эгер кимде ким ыхлас коюп, буга жан үңүлүп, жан дүйнөсүн бере турган болсо, Аллах Таала болуп көрбөгөн жакшы неаматтарды, асман толо берекелерди ачат сөзсүз. Андыктан биз канчалык Куранга бериле турган болсок, канчалык үңүлө турган болсок, жан дүйнөбүздү Аллах Таалага канчалык арнай турган болсок, анда мына ошол биздин мамилебизге жараша, биздин кылган алакабызга жараша Куран сырлары, Курандын жакшылыктары ошончолук ачылат. Урматтуу бир тууган, биздин бүгүнкү күндөгү негизги куралыбыз, биз бетибизге кармап, бул дүйнөдө дустур, мыйзам катары, жол башчы катары кармап, амал кылып жашай турган бул бир Куран.